Здравствуйте, в эфире программа Colors. Саламатсыздарбы, эфирде Colors of Asia программасынын кезектеги чыгарылышы. Күз мезгили көптөгөн маданият кызматкерлери, чармачыл адамдар, шоу-бизнес өкүлдөрү үчүн жаңылануунун убагы. Көрүүчүлөр үчүн да кандайдыр бир башкача багыт ачылат. Маселен, бул ар кандай премьералар, театралдык көрүнүштөр, көргөзмөлөр, жаңы кинолор, клиптердин бетачарлары жана башка жан дүйнөнү азыктандыруучу иш-чаралар көп. Албетте, жаңы ачылыштар менен бирге жаңы ысымдар жана жаңы көрөрмандар пайда болот. Көрөрмандарсыз албетте кызыксыз эмеспи? Мага кошулот болушуңуздар керек. Айрым адамдар жогоруда айткандарга муктаж болушат. Мээни, жан дүйнөнү азыктандыруу менен шүтөнгө же кумирге карап түзөлүшөт. Эң башкысы ал адам буга даяр жана таланттуу болушу абзел. Биздин биринчи каарманыбыз жакында эле Өзбекстандагы эң абройлуу телесынакты жеңип, миллиондогон кыздардын жүрөгүн жаралаганга жетишкен адам тууралуу. Эми бул ким экендигин Ташкенттеги кабарчыбыз айтып берет. Наш ташкентский корреспондент. Адамдардын көпчүлүгү жылдыз болууну каалашат, бирок айрымдарынын бул кыялы орундалат. Деген менен бул дүйнөнүн чокусуна кармалууга убакыт жана жогорку деңгээлдеги талаптар кажет. Баарына белгилүү болгондой, чоң аудиторияны кызыктырып, өзүнө тартуу үчүн ал адамдын кесипкөйлүгү, адамдык сапаты болушу керек. Ошондо гана ал адамдын музыкалык жактан өсүүсү жана жылдыз болуусу турган иш. Мисалы, Өзбекстандагы рейтинги жогору деген The Cover Up вокалдык шоусунун 2-сезонунда ташкенттик жаш ырчы Йоркин Хужа Умаров жеңип алган. Аны маекке чакыруу акыркы учурда абдан кыйын. Бул эми эмнеге экендиги белгилүү. Бирок Йоркин Хужа убакытынын тардыгына карабастан Colors of Asia программасынын чыгармачыл тобуна чыгармачылык ийгиликтери жана сырлары менен бөлүшүп өттү. Я учился в театральном институте. Мен театралдык институтта муз-драма факультетинде окугам. Окуу жайымда жогорку деңгээлдеги мугалимдерден сабак алдым. Алар вокал жагынан, актёрдук чеберчиликтен болуп көрбөгөндөй билимдерин беришти. С вокалом, с актерским мастерством. Буга чейин математика жана физика багыты боюнча архитектуралык лицейде окугам. Ал эми музыкалык билимим жок, эч жерде окуган эмесмин. Образования у меня нету, я не учился нигде. Одним лишь тобою укрою любовью. Я сердце не скрою. Аталган долбоорго чейин ар кандай фестивалдарга катышып келген. Качан The Cover Up долбоорун менин продюсерим Надыр Ташходжаев укканда мага сунуштады. Алгач менде күмөн ойлор пайда болду. Сомневался, что вообще Өтүп кетемби деп кыжаалат болдум. Бирок башталганда мен түшүндүм. Бул менин багытым экендигин жана ал жакта ырдоо мага жеңил болду. что The Cover Up это наше направление. Бул меники экен дедим. Менин эң жакшы көргөн ырым менимче Делорам. Баарынан ушул мага жагат. Самый мой любимый кавер, я думаю, Делорам. Мне самому нравится. Cover Up мне помог себя. Чыныгы артист кылган жана өсүшүмө салымын кошкон The Cover Up долбоору. Аталган долбоор көп нерсеге үйрөттү. The Cover Up, этот проект. И знаете, я очень благодарен. Билесиздерби, менин элиме абдан ыраазымын. Анткени алар мени колдошту, мен муну сезип турдум. Ошондой эле алар ура деп тартуу учурунда келип мени колдогондор болду. Поддерживали там все, ура, ура, кричали там, поддерживали. Аларга менин багытым абдан жакты. Албетте мен муну күткөн эмесмин. Мен ойлойм, бул жаңы багыт, башкача айтканда жаңы дем. В какой степени им понравится мое направление. Новое направление, как бы, я так считаю. Андан кийин биз бир гана иштеп жатабыз жана иштей беребиз. Вот, после этого мы сейчас вот работаем. Дал ушул убакта Йоркин Хужинин командасы чоң аудиторияга ыктап, жаңы багытты карманып изденүү менен алек. Эң башкысы чыгарманын угулушундагы сапатка көңүл бөлүшүүдө. Ырчылар үчүн заманбап музыканы жогорку деңгээлде өрчүтүү үстүндө иштеп, ар бир эмгегине сапаттуулук менен чыгармачылыгын өстүрүүгө дыкааттык менен иштөөдө. Ар бир чыгармасы өз өлкөсүндө эле эмес, башка мамлекеттин да угуучуларынын жүрөгүнөн орун алып, алыска кетүүнү каалап, талыкпай эмгектенүүдө. Джана, это идея нашего. Жана бул идея биздин продюсер Надыр Ташходжаевка таандык. Бул ырды өзүм абдан сүйөм, абдан сонун ыр болду. Именно вот с душой, да? Сделал. Албетте биздин гитарада ойногон адамыбыз жан дүйнөсү менен аткарган. Джана, мы с тобой. Алгач жана сен экөөбүз эки океанбыз деген саптар менен башталмак. Андан соң жакшылап ойлонуп, үстүнөн иштеп олтуруп, мындай сонун ыр пайда болду.
такая вот красивая песня. Джана, 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 мы с тобой в океана, Джана. Даже если мы в разлуке. Я вообще не думал, что я... Мен эч качан убакыт келгенде ырчы болом деп ойлогон эмесмин. Мени алгач мамлекеттик кызматкер кылып даярдашкан. Анткени менин атам, чоң атам дагы милиция болуп иштеген адамдар. Анан мен дагы милиция кызматкери болом го деп ойлогом. Көрсө менин тагдырым башка экен. Акырындык менен түшүндүм. Сахнада ырдоо меники экендигин. Ну, оказалось, это не судьба. Но со временем я понял, что... Анткени мен сахнаны, ырдаганды жакшы көрөм. Жана буларсыз жашай албайм. Негизи мен ар кандай стилди жактырам. Рок, чыгыш музыкаларын, джаз, улуттук ырларды угам. Я люблю разные стили. Я слушаю разные стили. Я и слушаю рок, и восточную тематику. И... Биздин улуттук макоманы жана азербайжандык мугаманы абдан сүйүп тыңдайм. Я люблю наши макомы, люблю азербайджанские мугамы. Слушаю разные направления. Я думаю, человек должен стремиться. Мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн максаты үчүн аракет кылып, өзүнүн үстүнөн иштеши керек. Кудайга ишенүү менен көздөгөн кыялыңа толук жетесиң. Вам результат за 3 месяца человека. 3 айдын ичинде адам жылдызга айланып калат экен. Бул чындыгында ошондой. Я честно такого не ожидал. Я даже не смог себе представить. Чынын айтсам, мен муну күткөн да элестеткен дагы эмесмин. Көрсө көп эмгектенсең гана кайсыл бир күнү ал орундалат экен. У тебя это все получится. Мына улуу урматтуу Умаров чечкиндүү түрдө чыгармачылыгын бийиктеткендин үстүндө эмгектенип жатса абдан белгилүү. Казакстандык Оркер группасы 2018-жылдан кийин 25 жылдык чыгармачылык түзмөгүнүн үстүндө эмгектенүүнү башташты. Айрымдар легендарлуу Дос Мукасан тобу жана ул Rolling Stones группасындай көп жыл сахнада карманууну самашат. Жада калса аталган тайпалардан ашып түшкүсү келет. Жакында эле биздин чыгармачыл топ Оркер ансамблинин катышуучулары менен жолугушуп, бир нече суроо узатышып, алардын чыгармачылыгы жана эч ким билбеген сырлары менен бөлүшкөн. Айдос Сагат жана Рустам Мусин Казакстандагы эң белгилүү Оркер тобунун катышуучулары. Биздин мамлекетте 25 жылдан бери абдан сыйлуу долбоор болуп келүүдө. Музыканттар улуттук маданияттын баалуулуктарын сактап, ошол эле учурда башка чыгармачылык жактагы кесиптештерин артка таштап, жаңыча, заманбап ойлонуу менен угармандарын өзүнө тартып жоготпой келет. Ошондой эле ар бир эмгеги угармандардын табитине дал келүүдө. Оркер тобу чейрек кылымдан бери эмгектенип, ич ара өзгөрүүлөргө дуушар болушуп, жогорку деңгээлге өсүшү байкалды. Во-первых, менялся состав. Да, он неоднократно, но... Биринчиден бир нече эрек топтун мүчөлөрү алмашты. Бирок Рустам экөөбүз көпкө чейин эмгектендик. Мен болсо бул долбоордун негиздөөчүсү катары иш алып барам. Бул мен үчүн экинчи үй бүлөм. И мы прежде всего изменились как люди. Это, наверное, самое важное. Негизинен биз эң башкысы адам катары өзгөрдүк. Менимче бул өзгөрүү эң башкысы, анткени 25 жыл бул көп убакыт. Өзүбүздүн үй бүлөбүз, балдарыбыз пайда болду дегендей. Мы изменили свое отношение, в принципе, к тому, чем мы занимаемся, да. Свое отношение к музыке. Биз акыркы ишибизге болгон мамилебизди түп тамыры менен өзгөрттүк. Азыр музыкага, чыгармачылыкка, бири-бирибизге жана өзүнө болгон мамиле таптакыр башкача. Эти изменения, они в сторону более простого. Менимче бул өзгөрүү бир гана жакшы жака, алсак таза сезимге, кыйынчылыкты жеңүүгө, жашоого болгон көз карашка бурулду. Бул өсүүнүн нормалдуу жагдайы десем жаңылышпаймын. Понимание себя в этой жизни, то есть это такой нормальный процесс взросления. Эми 25 жыл мурунку жашоого кайрылсак, ал кезде топтогу музыканттар абдан жаш эле. Ал кезде Айдос Алматы консерваториясынын фортепиано бөлүмүндө окуучу, таанымал композитор Мансур Сагатовдун уулуна өзүнүн чыгармачылык тобун түзүү идеясы келип, ал топту Оркер атап, казак тилинде эң эле белгилүү ырларды аткарып башташат. Название я его слезал. Аталышы, ачыгын айтканда, Абиш Кекелбаевдин китебинин сыртына дал келтиргенбиз. Чындыгында Плеяданын жаралышы аталышындагы символ мага абдан жаккан. Мында табышмактуу, абдан сонун тарых катылган. Поскольку я пианист профессиональный, да, мне хотелось все это запихать. Мен кесипкөй пианист катары менде болгон билимди ырларга кошкум келди. Ошол кезде кичине туура эмес болгон, бирок биз азыр түшүнүп олтурабыз.
И были сложные тексты репрессированных казахских поэтов. Мукагали Макетов, Магжан Жумабаевтардын оор тексттер менен репрессияга кагылган казак акындары тууралуу болчу. Нормально для того, так сказать, юношеского максимализма, там 20 с лишним. Негизинен бул жаштык кездеги жогорку деңгээлдеги ойлонуу эле. Биз анда 20 жашта гана болчубуз. Менимче ал учур чыгармачылыгыбызды өстүргөнгө нормалдуу учур болгон. Жыйынтыгында биз алгачкылардан болуп жаштардын жамаатын нукура казакча стилде, улуттук тилде алып чыккан топ болуп тарыхта калдык жана жогорку сапатка чыктык. Мы показали этот путь и, так сказать, показали людям, что вот как может быть. Биз казак тилинде ырдаган моодалуу, атактуу жана кесипкөй болоорун далилдедик. Андан соң биз түшүнүксүз ушундай темп менен жөнөкөй бирок жаңы нерселерди көздөп алдыга жылсак болоорун билдик. Двигаться к такому пониманию, как новая простота. Приходить к той формуле, которая будет... Бардыгы жөнөкөй, бирок аракеттенсек көпчүлүк адамдарды, угармандарды тартып алабыз. По возможности большему количеству людей, в нашем случае слушателей. Алгач сен өзүңдү жайлуу сезсең, анда сен жаңылышпайсың. Бул сенин стилиң. Менин оюмча биз өзүбүздүн уркердин стилин таптык. Твой стиль, твое, так сказать, вот. В этом смысле я считаю, что мы свой уркеровский стиль изобрели. Анан албетте уркер тобунун стилин бир гана Казакстанда билишпестен башка дагы мамлекеттерде таанышат. Алар кооз ырлары менен, маанилүү сөздөрү жана аранжировкасынын жогорку деңгээлде жасалганы, казак этникасынын айкалышы, үндүн тунук чыгуусу менен айырмаланат. Андыктан репертуарындагы көптөгөн ырлар бестселлер болуп келет. Маселен, Наурыз ыры. Аталган ыр биздин өлкөдө Ноуруздун гимни болгон. И это, конечно, приятное получить. Эми албетте биз үчүн ырларыбыздын бактысы ачылганы кубандырат. Булар канчалаган музыканттардын, диджейлердин ремикстерин, кызыл килемдерин басып өткөн. Биз буларды кандай гана стилде ырдабайлы, угуучуларды табат. Анткени биз дайыма бул ырларга жаңы багыттарды кошуп турабыз. Муну ушинтип ал жаңы жолдо жашап калат. Сиз түшүнүп жатасызбы? Бизде мындай жаңы жашоо менен жашаган ырлар абдан көп. Мен Наурузду бат-баттан угуп турам. Ал элдик ыр. Анткени бул ырдын авторлору айткандарына мен дагы кошулам. Айрымдар үчүн сыр эмес, музыка бул мамлекетте жарнамалай турган курал. Ал кайда жазылса, кайда ырдалса да кимдики экени белгилүү дегендей. Андыктан оркер тобунун чыгармачылык жааматы дагы бул жаатта алдыда. У меня есть друзья там, немцы, англичане. Менин немец, англичан досторум бар. Алар биздин ырларды уккандан бери биздин элге болгон кызыгуусу арткан. Көптөрү атайын бул жака келген. Мен келгендерди өзүм тосуп алгам. Менин немец досумдун чыгармачылыкка бир дагы тиешеси жок. Бирок ал Казакстанга барам деген кыялын орундатуу үчүн келген. Ал мени Facebook баракчасы аркылуу тапкан. Биз жолугуп чай ичип олтурдук. Анан ал мага айтат: "Сен билесиңби, мен бул өлкөгө эмнеге кызыгып калганымды? Мен силердин ырыңарды уккандан кийин кызыгуум күчөгөн деп жатпайбы?" Уркер тобу 25 жылдык мааракесин Алматыдагы Республика сарайынын концерттик залында жогорку деңгээлде белгилөөнү көздөп жатышат. Бул өзүнүн 25 жылдан бери бирге тыңдап келген угуучуларына болгон отчеттук концерти болмокчу. В принципе, мы давно, наверное, перестали относиться к... Ачыгын айтканда биз көптөн бери акча табуу үчүн иштебей калганбыз. Биз бир гана ушул дүйнө менен жашап, музыка менен өмүр сүрүп келебиз. Демек эч кандай соодалашуунун кажети жок. Жалпылап айтканда бул жагдайды жамандаганда зарыл эмес. Эң башкысы мен өзүмдүн сүйүктүү ишим менен алекмин. Айрым адамдар бул ишти сүйөт, айрымдары башка нерсе табуу үчүн жүрүшөт. Азыр биз Баку шаарына сапарга чыгабыз. Көптөрү бул шаарды музыкалуу шаар деп аташат. Чындыгында эле Азербайжан эли улуттук жана дегеле музыканы баалагандар экен. Бул жакта баардык жанрлар белгилүү. Элдик фольклордук ырлардан баштап заманбап жана модалуу стилдерге чейин угуучулар бар.
Күз айында Азербайжанда ырлардын, концерттердин, шоулордун, фестивалдардын жемишин чогултушат. Мунун баардыгын биз бүгүн айтып жетишпейбиз. Деген менен биз кичине болсо дагы азыр көрсөтүп беребиз. Бул мамлекетте джаз музыкасына болгон талап жогору. Андыктан дал ушул стилден байкайлы деп отурабыз. Джаз стилинин бай салты болгон Баку шаары. Бүгүнкү күндө жаш музыканттар жаңы дем, жаңы күч менен жигердүү түрдө аталган музыкага жан дүйнөсү менен киришип эмгектенишүүдө. Эмнеге деп сурасаңыздар, анткени джаз стили алардын пикиринде улуттук багыттан заманбап музыкага дүйнөлүк кадам деп билишет. Азербайжандык музыка алардын баштапкы импровизациясы. Бул дагы салт. Улуу джаз аткаруучу Вагифа Мустафазаде менен бирге Исфар Сарапский, Шахин Новрасли, Эмиль Аврасияп, Этибар Асад булар бакулук музыканттар. Алар Азербайжанда өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана таланттары аркылуу джазды белгилүү кылган. Мисалы Исфар Сарапский өзүнүн ишинин чебери. Алсак джаз менен Азербайжан улуттук мугамы жана фольклордук музыкасын айкалыштырган. Кече жакында эле Исфананын гитаристи Шахрияр Иманов менен биргеликте Буэнос-Айресте болгон аткаруусунда ал жактын элдеринде таң калуу сезими пайда болгон. Анткени аталган чыгыш элдеринде бул эки жанрды бириктирүү чамда кездешет. Өзүбүздүн импровизацияга байланыштуу джаз аткаруучу Эмиль Аврасияп ар дайым таң калтырып келет. Ошондой эле анын аткаруусундагы Моцарттын чыгармасынын жана азербайжандык опера ырчысы, композитор Узейир Гаджибековдун чыгармаларын Папури аткарган. Жакында эле музыкант көрүүчүлөрдүн сынына эң белгилүү Напси толкуну ырынын жаңы версиясын койду. Өткөн кылымдын 60-жылдары жазылган. Ошол учурда Азербайжандын атактуу ырчылары аткарып келген. Аны акырындык менен Вагиф Мустафазад деп аташкан. Ал кайсыл бир аспапта коштолгондо асманда учуп жүргөндөй сезим калтырат. Бакуда бир дагы джаз фестивали Шахин Новраслисиз өтпөйт. Бирок ал атамекендик джаз фестивалынын деңгээлинен өткөн. Анын ар бир аткаруусу Европадагы Америка континентиндеги БИС базасында болот. Ал жакта Шахиндин өзүнүн күйөрмандарынын армиясы бар. Ал учурда америкалык пианист Ахмед Джамал менен бирге чоң концертти даярдап жатышат. Мерчем боюнча аталган концерт Францияда өтөт. Азербайжандын джазында абдан жаш жана таанымал болгон Этибар Асад эле чыгууда. Бул баланын таланты джаз стилин алып кетүү мүмкүнчүлүгү бар жана поп музыка менен айкалыштырууга кудурети жетет. Мунун алгачкы чыгармачылыгындагы эмгеги болуп Baku Project долбоору менен иштөөсү болду. Анын поезддериндагы аранжировкасы миллиондогон адамдарга чыныгы ачык сезимди тартуулаган. Анткени анын балалык кезин жакшы билген. Жакында эле Этибар Асад Париждеги концертке катышты. Анда анын чыгыш ыраңы сезилген, мугамасы жана батыштык джазы унутулгус сезимди тартуулады. Джаз этикалык музыка, поп жана мугам. Мунун баары Азербайжандын эмгек сиңирген артисти Севда Алекперзаттын чыгармачылыгына таандык. Ал 90-жылдары элдик жана авторлук ырлардын жаңы аранжировка менен аткарып чыккан. Ал мугамды да жакшырдаган. Ар бир эмгегине даанышмандык менен көңүл бөлүп, джаз ноталарын дагы кошконду унуткан эмес. Андыктан анын долбоорлору ар дайым дүйнөгө чоң резонансты жаратып турат. Анын акыркы эмгеги элдин басымдуу бөлүгүнүн кызыгуусун жараткан. Баарынан мурда Севда өзүнүн репертуарына Галсене Гурбан ырын кошкон. Бул ырды композитор Алекпер Тагиев жана акын Микаэл Мушфик легендарлуу Азербайжан ырчысы Зейнап Ханларовага арнаган. Чындыгында бул ыр азербайжандык жана кошуна мамлекеттердин угуучулары үчүн чоң белек болгон. Диляра Казимова өлкөдөгү жаш музыканттардын катарында. Ырчынын чыгармачылык жолу ар кандай рок топтордон башталган. Ал эми сахнага кадам таштаганына Евровидение 2014 эл аралык сынагы чоң түрткү берген. Азербайжандын атынан Европа мейкиндигине чыгып, чыгармачылык арышын кеңейткен. Ар жыл сайын жаңы клиптерди, ырларды чыгарып турат. Анын акыркы иш аракети абдан белгилүүлүктү багындырды. Ал ыр Азербайжан деп аталат. Аталган ырдын клибинде улуттук каада салт жана мамлекеттин сулуулугу даңазаланып көрсөтүлгөн. Мен Азербайжан үчүн промо ролик тартууну каалагам. Ал динамикалуу жана ошол эле учурда ритмикалуу болуусу шарт эле. Биз жаратылышты, маданиятты, каада салтты көрсөттүк. Мен ишенем, биз эмнени кааласак ошону аткардык деп.
Бүгүнкү берүү ушуну менен жыйынтыкталат. Бизге бөлүнгөн 20 мүнөт убакыт көз ачып жумганча өтүп кетти. Болбосо сиздер менен көптөгөн кызыктар менен бөлүшкүм келген. Эмесе көңүлүңүздөрдү түшүрбөйлү. Кийинки берүүдөн жолугушканча, кийинки көрсөтүүдө өзүнүн ишинин кесипкөйлөрү менен тааныштырууну улантабыз. Сиздер менен Colors of Asia программасы болду. Кийинки берүүдөн амандашканча.